Кудайым буйрса, бул жолкусунда точно бүттү. Точно без продажа чыгабыз, Аллахым насип кылса. Менин каналымды көптөн бери көрүп жүргөндөр билет, мен 2-3 жолу Кудайга шүгүр программа бүттү, продажа баштайбыз дедик, бирок кээ бир себептерге байланыштуу программа башталбай калды. Мунун деле түшүндүрмөсү мындай: акыркы жолу биз мына баштайбыз деп жатканда биздин колдонуучулардан бир суроо келди. Бул суроо ушу болчу: мен силердин программаңарды колдонуп толук кандуу Wildberries'тен товар тандай аламбы деген суроо келген болчу. Мен колумду жүрөгүмө коюп туруп, чындап биздин программага акча төлөп, программаны сатып алган адам Wildberries'ке чыгыш үчүн өзүнө керектүү болгон товарды таба алабы деп сурасам, таба албайт деген жооп келди да. Анан программисттерди чогултуп айттым: туугандар, биз көрсө азыр чындыгында бир адам Wildberries'ке чыгып атканда толук кандуу товар таба албай жатса, анда биздин продажага чыкканыбыз бир аз туура эмес болуп калат. Ошондуктан мол функцияларды да кошолу, андан кийин Кудайым буйрса биз смело продажаны баштай берели деп чечкен болчубуз. Аны мына деп атып, бул жерде да кайра эле убакыт. Албетте жана акыр заман келгенде убакыттын дагы берекетсиздиги бар. Азыр кантип бир күн эмес, кантип бир айдын өтүп кеткенин түшүнбөй каласың. Кече эле 2022 бүтүп атат, 2023 кирип атабыз деп мындай таң калып аттык эле, уже 2023-түн ортосу болуп калды да туугандар. Ана мына деп 2023 дагы бүтүп кетет. Биз деле ана мына деп 1-2 функцияны кошконго чейин уже 2-3 ай өтүп кетти арадан. 2-3 ай бою биз программаны саткан да жокпуз, кайра эле минуска иштетебиз. Итак эле ассистенттин финансылык жагына караганда биз мындай урган бойдон минуска карап баратабыз да. Уже канча айдан бери, уже 2 жылга жакындап калды. Урган бойдон минуска карап баратабыз. Биринчи кылышыбыз керек болгон нерсе именно финансовый планда айтыш керек болсо, ушуну мындай мезини кайтарыш деп айтса болот да. Иш кылып биз азыр минуска кетебиз, жок дегенде 0 мындай түз кетсек дагы да. Албетте видеале болуш керек болгон нерсе жогору карап кетишибиз керек, доходко чыгып пайда табышыбыз керек. Азыр андай план жок. Азыр деген жок деген амантип ылдый карап баратканды түздөсөк, 0 менен 0 болсак, бул бизге биринчи финансылык ийгилик болмок. Андан Кудайым буйрса акырындан жогору карап кетебиз.